Достор, салам. Бүгүнкү чыгарылыш, бүгүнкү видео эң кирешелүү тармак боюнча болот. Трак айдоочу кыз боюнча. Трак айдаган айымдар көбөйүп баштады 5-6 жылдан бери. Анан бирөөсү Жамиля. Кыргызстандык айымдардын бирөөсү кантип ушу тракты айдайт, аябай чоң машинени. Анан кандай кыйынчылыктары бар, кантип үйрөнүп алган. Анда эмесе кеттик трактын ичине. Жамиля, кандайсың эми? Сау, жакшы. Каяктан келдиң? Чикагого канча күн жүрдүң? Азыр өзүм трагымда жүгүм бар, КамАЗымдачы. Бул жүктү Чикаго, Хьюстон шаарынан алып келдим, Тексас. Ал жактан 1100 майл 2 күн жүрдүм. 2 күн жүрүп келдим. Бир күндө 500 майлдан жүрүп турсуң, а? Башында жанагы немеге жүккө барганда жүктө бааны күтөсүн жүгүнүш. Ошолорго убакыт керек да. Ошентип биринчи күнү бир аз эле майл айдап каласың да. Где-то 300-400 майлга чейин. Андан кийин эртеси күнү 700-800 майл, 700 мындай айтканда. 700 майл айдап. Не істедік қойыңыз? Қырғыздың қызы шынтып жөн эле машина емес, ушундай чоң жүк ташыган трактарды да айдайт да. Бул жакта бурундан бул машина аябай чоң болгондуктан абайлашыбыз керек. Себеби бул жакта 2 линия болгондуктан машина жүрүүчү жол турчу. 2 линияны алып ошого бар машиналар өткөрүп. Встречкага чыгып туруп анан айдасыз болот экен да? Эми тракторго чоң машиналар болгондуктан ушундай. Машиналар жүрүүчү өзүнүн жол бар да. Кээ бир жолдорго кирсең болбойт, ал жака кирсең кандай десем, жана бридж мост деп коет, мосттор болуп калат. Бийиктик эмес да, бийиктиги туура келбей калышы. Ошого ошого чоң машина жүрүүчү жол болгондо бул жакта өзүнчө GPS бар, ошону карап иштейбиз. Жөн эле легковой машинаны айдагандай эле айдап калыптырсың да. Мен автоматта. Ошого оңой да, эми билбейм, жана механиканы айдашты деле билбейм, кандай айдашат. Ушундай бурундарда жанагы кээде аябай жанагы тар кичинекей шаарларга кирип каласың да. Анан эми 2 линия болот да, 2 жака кеткенчи. 2 жолчу. Ошол жерден бурулуу ушундай кыйын да, кыйын болот. Жана машиналардын кээде алдында тизилип бул жака бурулабыз деп турган машиналар 5-6 жылдырып бурулганга туура келет да. Бирок дагы машиналарга рахматчы, түшүнүшөт да, жана чоң машина келгенде эле байкуштар көздөрү алаңдашып тура аркага кыла коюшат, анан жол берет да. Ошого аябай ыраазы болуп кетем кээдечи. Же көрүп жана кыз бала аял киши деп неме кылышабы, жол берип ошолор неме кылып сыйлайт, ошого аябай ыраазы болом аларгачы. Тракисттердин суроолорун же трак айдабаган эле негизи эркектердин суроолору көп экен. Ошолордун суроолорун жазып алгам да, анан ошолор сурап атышат да, эми камералар кандай депчи. Камералар көппү, анан ошондо негизи кыйнап салбайбы тракисттерди депчи, тарта берип. Чоң жолдордо камералар жок. Андай эч кандай проблема болбойт. Бирок шаардын ичине киргенде светофорлордо кадимкидей камералар болот. Эми ал өзүң коопсуздугуң да, эми карайсың да, аны карайсың. Ошо көбөлүк айдоочу көбөлүк алып атканда аларды окуйсуң, билесиң. Мындай эмени ылдамдыкты ээрчийсиң дегендей.
ошолорду карасаң ал эч кандай кыйынчылык алып келбейт. Андай штрафтар келди эле, мындай тартып алып, тикип. Штраф мен жеке практикамда мен өзүм ала элекмин, Кудай сактасын. Жок. Албай эле коеюн, жок. Мына жолдору сонун экен, камералар деле жок экен, анан коптор кандай, полицейскийлер кандай иштейт, мындай кандай мамиле кылат, негизи мындай токтотуп, мындай кыйнай бербейби таксисттерди? Мен жеке өзүмдө токтот элек, чындап эле айтайынчы. Бир да жолу. Бир да, Кудай Бир сактасын. жылдан бери. Жок, токтот элек. Токтотпой эле койсун, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Эми бирок правиланын мындай бул жердин өзүнүн немеси бар, рулдары бар. Правилаларды ээрчип ошолор боюнча жүрсөң эч кандай көп токтотпойт. Жөн эле мисалы жөн эле кетип атсаң токтотуп текшербейт да. А бирок действительно иштетпей койсоң же телефон менен сүйлөшүп кетип атсаң же ремен такпай койсоң, ошондойлорду нарушениялар көрсө токтотуп аларда өзүнө жараша өзүнүн статьялары бар, ошол боюнча штраф берет. Ошол боюнча төлөйсүң, ошол боюнча жоопко тартыласың дегендей. А кайсы жерлерге киришиң керек? Мисалы, коптор бар жер, жана Вестейшн, анан да башка бир ар кандай жерлер бар го, ошол жакка киришиң керекпи, канча жол? Эгер мисалы жолдон кетип атканда, ар бир штаттан кирип атканда же чыгып атканда, ортолорунда ошол таразалар болуп калат, текшерүүчү жерлер, ошол жерге киресиң. А кээде өзүнчө мемелер болот, жума өзүнчө даталар болуп калат, жанагы ушул күндөн ушул маалга чейин DOT деп коет, Department of Transportation деп. Ошолор текшерет. Текшергенде трак боюнча, сааттар боюнча, электрондук логбук боюнча, трактын состояние кандай иштебеси боюнча баарын кагаздар, документтер полный баарын текшерет. Бирок андайга да туура келе элекмин мен. Кудай сактасын, туура келди. Жамгыр өтө катуу жайт да бул жерде, жана челек менен куйгандай элечи. Ошондо көрүнбөй калат жолдорчу, абайлайсың ошондо мындай ылдамдыкты азайтасың дегенде азайтып акырын жүргөнгө аракет кыласың, өзүң коопсуздугуңду карайсың да, коопсуздугуңду карап акырын ылдамдыкта дистанцияны сактап дегенде ошентип жүрүүгө туура келет. Андай Америкада негизи гололед, андай мындайлар болобу? Мындай жолдор тайгакчында ушундай тоскоолдуктар барбы негизи? Чындыгын айтканда кышында айдабайм. Кышында таштайм бул жумушту. Кышында башка жумуш кыламын, себеби ошол именно ошол сен айтмакчы кар жаап, жолдор тайгалак болгондуктан мен үйдө отурууну туура деп эсептейм да. Канча ай же канча жылдан бери ошо тракты айдап жүрөсүң? Мага мен 3 да. 3? Как раз былтыр ушул маалда баштагам. Да? Былтыр ушул маалда. Ровно 1 жыл. Ровно 1 жыл болду. Прямо былтыр ушул маалда чыккам. Бирок мындай мемемди, айдоочу көбөлүктү. 28 майда алгам. Бирок биринчи чыккан күнү 3-июнь болгон. 1 жыл болуптур. Куттуктайм. Рахмат. Башында бирок стажым жок болуп, жанагы жумушта аябай кыйын болот да. Сен кайсы компанияга барасың, кайсы нелер болбосун. Оор да жумушта стажым жок деп анан айтасың да, мен эми лайсенс эми алдым бул күбөлүктү. Каякта стажым болот? Мен иштесем стажым болот да дейсиң да. Анан ошол башында ошондой татаалдыктар болот, жана жумуш таппайчы. Бирок жакшы, мындай өзүбүздүн жердештерибиз бар. Бул жерде өзүбүздүн жердештердин компаниялары бар да. Ошолордун жардамы менен, ошолордун жумуш ишине, ошолор алган мен ишин рахмат айтам ошолоргачы. Алишер деген бала ошол алган жумушка келе бер деп коркпой өзүнүн трагын берген мага ишенип. Аябай ыраазымын ал балагачы. Ага чейин опыт деле жок болчу да, бияктан үйрөнүш. Жок, ага чейин опыт вообще жок болчу. Бирок былтыр 3-июнда чыктым деп атпайм. Ушул маалда чыгып 3 жума неме кылып келесиң да. Тренинг. Үргөнүп келдик да. Айдооч. Дос балам менен чыктым. Чыгып үргөнүп 3 жума жүрдүм, анан 3 жумадан кийин айттым. Бирок ошол убакта деле айдаган жакшы эле билет болчумун, себеби айтып атпайм, машинага эле окшош да бул делечи. Бирок парковка кыла албайт болчумун да. Парковка кылышың керек да бул делечи. Парковка кыла албайт болчумун. Ошондо деле бирок ага карабай деле чыгып кеткенмин да. Жок, мен өзүм иштеп өзүм иштешим керек депчи. Корккон эмес экен бирок. Азыр өзүм таң калам. Мисалы, кээ бир эркектер мындай ага деле эр жүрөк керек да. Мисалы, аябай эле коркосуң да, кээ бир эркектер деле мындай тракка чыга албайт да.
Бирлер даже машина айда алышпайт да. Анан кантип мындай ошону ойлонуп, ошо кантип ошо трак айдайм деп мындай аң сезим ошо чейин мындай келиш керек да. Анан кантип ойлонуп ошо кантип келип калдым. Көптөгөн жумуштарды кылып көрдүм да. Гостиницаларда иштедим, гостиницанын бухгалтериясында иштеп көрдүм, башка жумуштарда иштеп көрдүм дегендейчи. Бирок билбейм, ошол иштер мен үчүн эмес экен да. Мен жанагы эмне деп коем, бир жерде отуруп парттап кеттим деген. Жана болбойт экен да, мен ишим эмес экен да ал жумушчу. Кийин айттым да, анан карасам кыргыз балдар менен анда дос кыздарым бар да, ошол жумушка өтүшүптүр. Анан карасам, эмне жумуш кыласыңар деп сүйлөшөсүң менен, сен ушундай трак өттүк дейт. Анан о деп, давай мен да кылып көрөйүнчү ушуну депчи. Мен да кылып көрбөйм ушуну, аракет кылып деп кызыктым. Анан бир жагынан жакшы го, жанагы жумуш иштейсиң, анан бар жокту баардык жерлерди көрөсүң. Мисалы башка штаттарга барсаң, кооз жерлер бар, ошол жерлерди көрүп келесиң дегендейчи. Кандайдыр мындай айтканда work and travel да. Жамиля экөөбүз газ стейшнге кетип баратабыз, май куючу жайга. Жамиля ушул чоң тракты кадимкидей эле жеңил машинаны айдап бараткандай эле кетип баратат. Айдап да кетип баратат, интервью да берип кетип баратат. Көрүп алып оозум ачылып атат. Мына мындай карасам, аягы көрүнбөйт да, трейлердинчи. Трейлердин жанагы артындагы куйругунунчу жанагы груз ташыганчы. Трейлерди коет. Анын аягы көрүнбөйт, анан кантип айдап баратат эми билбейм. Бензин куябыз, бирок бензин куюш үчүн мен азыр оңой эле жолун мындактан кандай деп айттым го, мен программа жүктөп алгам телефонумачы. Ошол боюнча эле куябыз. Анан бул жактан Pilot деп жүктөп алгам. Ушул кодду бул жакта код берет. Бул жакка жазсак уже болду, сразу куюп кете берет. You've been fussing how we never touch, but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this blind, frustrated, outdated. What's on your mind? Drove for this time, all on the line. Try trading me places. What would you find when we've been walking this blind, frustrated, outdated? What's on your mind? Канчанчы жылкы трак, жаңыбы. Бул трак 2019-жылы туулган деп ойлойм. Бирок 2018-жылы туулса керек, бирок 2019-жылы чыккан трак, короче, бул жерде ушундай. Пробег канча? Пробеги азыр 18624 майл болду. Бирок мен өзүм, мына достор, мен өзүм биринчи алганда 1200 же ушунчалык майл болчу. Мен ушунча, себеби бул компанияга мен жаңы киргендиктен ушунча айдадым өзүм. Масло да? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандай санында? Укмуш. Мен ушундай мен байкадым да, кирер менен эле карасаң баары эле жап жаңы. Бул жакта салфеткалар бар, документация, кагаздар, баарын эми саласың. Бул жакта документтерим бар. Ушул керектүү нерселер бар эле. Күнүң кандай башталат да? Туруп эле, убактым болсо, буну тепкенге аракет кылам. Эгер убактым жок, ошол болуп калса, ал эгер убактым жок болуп калса, биринчи туруп эле PTI деп коет. Pre-trip inspection депчи. Алда мына трак жөнүндө трактар текшерип чыгасын. Баардык баллондоруну, мындай коопсузбу депчи, иштегенге кандай жакшы жарайбы депчи, баллондоруну, мындай светтерини, алдындагы лампаларын иштейби деп. Ошентип күн башталат, анан айдап кетесиң. Мындай күндөр барбы? Мисалы, ресторан жок болуп калып, же тишиң жууганга да бир убакыт жок, же место жок, ушундай күндөр болгон. Албетте андайлар болуп калат. Ресторан жок, кээде жолдун ортосунда эле токтоп саатың бүтүп калган, жолдун ортосунда эле баягы жана трассалардан чыккан жерлерде жатып уктаганга туура келип калат. Ошондой жерге чыгып эле, суулар болот. Суу алып алганбыз, сен тишимди жуам десең, алдан проблема жок, суу алып чыгып бешикти жууй бересиң. Мисалы, кирип монун баарын шмон кылып текшериши мүмкүнбү? Ошо коптор уккам да, текшериши мүмкүн депчи. Мен да уккам, анча эгер мисалы мен уккам мындай ситуацияны, жанагы бир милиция бирөөнүн аркасынан ээрчип кетип аткан экен. Анан жанагы трактын ойноп айдаптыр да, мындай прям сен айтмакчысың ары бери кыйшын кылыпчы.
ошентип айдаганда жана токтоткон. Ал бирок ал жөндөн токтоткон жок да. Ал аркасында бир 2-3 майлча ээрчиптир. 2-3 майл карса мынтип прям айдаптыр да. Наракка чыгып, беракка чыгыпчы. Кыйшаңдап. Ошондо анан ал ойлойт, конечно, любой адам ойлойт, бул ичип алганбы депчи. Токтотуп, кадимкидей тракторун полный чукуп чыккан экен да. Ошо чегип албады, ичип албады, бирдемке жок дегенсип. А бирок ошондо акысы бар, алардын баары жок тутуп чыккангачы. Prescription Кайсы штатка барсаң, ар бир штаттын өзүнүн немеси бар. Мисалы, пейли кандай маданияты, билем, мындай айырмаланат да, башкача болупчу. Адамдарындай машина айдагандардын аркимисинде бардык эмелер башкача маданияттарычы. Ошолорду баалап, ушуну көрүп атканыма шүгүр деп, карап өтүп кете беребиз. А мисалы мындай болгонго, мындай бир шаардын ичине кирип кетип, анан аябай тыгыз көчөлөр бар го. Анан кирип кетип, же чыга албай, же ошакта кантип чыгам, эмне кылам деген күндөр болду эле. Албетте андай күндөр талай жол болгон, бирок эсте каларлуусу жанагы Пенсильванияга баргам. Пенсильвания, Филадельфия штатында. Барып ошол жерден мага заказ чыккан да. А мен аппойтментим саат 6-да болчу да. Ошол саатка барышым керек болчу, 6-гачы. А мен жанагы жерди таппайм десең, жанагы жерди адрес таппайм. То есть бул карта көрсөтөт атат, бул жака барасың, бул жактан чыгасың депчи. Бирок ошого карабай деле тап жанагы жерди ушунчалык тыгым кишин жолдор тыгыз болгондуктан жанагы жерде жүрүш мүмкүн эмес да. Ушундай кыйналгам жанагы жердечи. Эмне айла таппай калгам да жанагы жердечи. Ыйлайын десең ыйлай албайсың, күлөйүн десең күлө албайсың. Жалгызсың да. Эч ким жок. Жанагы машиналар келип айтат, эмне болдуң, адашып калдың, кайга кетип атасың дейт. Ал офис жака барсам, ал жерде трак жол жок деп жазып коюптур десең. Трак жол жок дейт жанагы жердечи. Анан короче бирөө көрсөткөн ал жердечи. Бирөө көрсөткөн, жана бирөө алып барган бул жака киресиң деп. Ошол боюнча ошонун жардамы менен киргеним жанагы жердечи. Кирип ошондо 2 саат кечигип 8-де ошол жерде ошо кичине эле 1 километр, 2 километр жерди мен 2 саат айланып жүрдүм да, жанагы жер таппайчы. 2 километр жерди мен 2 саат айландым да, жанагы адрес таппай. Андан кийин андан чыгып алып, жанагы жерден заказды алып чыгып алыпчы. Прям чыкканда эле бридж бар экен да, ошол жака бурулуп хайвейге чыгып кетиш керек экен. Мен эми ошо алмалда жаңы болчумун, жаңы айдоочу элем, жаңы чыккан болчумун. Жумушка чыгып эле жанагы жерден буруп бердим. Буруп берсем эле трейлерим мынандай болуп түп-түз болуп жанагы жерде тыгылып калып атпаймы? А мен башым болсо бурулду, трейлерим түп-түз туруп калып атпай жанагы жергечи. Анан блин, турам жанагы жерде. Бир киши аркамда турат, камерага тартат, телефонду алып. Ага болсо жимим келип атат, бирок эчтемке мындай отура бердим. Тип карам, эмне кылат экен деп карап турсам, байкуш жакшы киши экен, жүгүрүп келди жанагычы. Жүгүрүп келди эле. Эмне болду деп атпайбы. Билбейм мен, короче, айга стак мына жака тыгылып калдым мен. Десем анан, токтоп тураңдар деди. Мен аркада машиналар турат, аркага жылайсам жыла албайм, машиналар турат. Бирөө карап турбаса караңгы иш, караңгы кеткен жанагы жерчи. Жанагы киши аркага жылдыртып, мен нар жакта бир зданияга алып киргизип, ошол жактан мени айлантырып алып чыккан да, ошол жакачы. Ошого кээ бир адамдарга аябай ыраазы болосуң, рахмат депчи. Ошондой учурлар болот. Бул жакта мен жатам түн менен, иш бүткөндөн кийин бул жакта мен жатаканам. Бул жагым экинчи этаж дегенде бул жакта буюмдарым бар. Эки адам айдаса, эгер ушул жакта экинчи адам жата берет. Бул жакта мына микровейв. Тамак ысытып жейм анчадан. Бул жакта холодильнигим бар. Кече жакында эле койдурдум, сүйүнчү деп алайм. Чоңудан тандап койдурдум. Барып көп нерсе бассын деп. Бул жакта болду кийимдер, баардык буюмдар салып салгам. Эң негизги тайчалар.
write it off like a prescription drug. Geçe sumka bumka bari. Ay bardakko bari. Холодильник жаңы турба, продукты жок, Холодильник жаңы продукттар бар içinde fakat. продукт Салып кой. Там нелер бар? Бирок Кудайга шүгүр Нью-Йоркко бара элекмин. Кудай сактасын, барып ойлоп коеюн. Ал эң проблемный ба, Нью-Йорк? Баары эле айтат, ооба Нью-Йорк, Бруклин жактары аябай мемлекет жаман дешет. Эми угушумча да мен өзүм бара элек мындай практика жүзүндө барып көрө элекмин. Мен өзүм көрө элекмин. Мен өзү 2 эле компания алмаштыргам. Ошо башында айттым го. Башында өзүбүздүн жердешибиз болгон Алишер деген баланыкын айдап жүрдүм. Кийин ошол анан кышында айдабадым. Кышы чүйдө салып башка жумуштар менен алек болдум. Мына жаз келгенде кече апрелде баштадым. Апрелде баштадым. Апрелде ушу экинчи компаниям ушуга өттүм. Ушу тракты айдап баштадым. Өзүң драйверсиң да? Ооба, мен өзүм айдоочумун, пока компанияга элечи. Өзүбүздүн трагыбыз жок, ага жете элекпиз деп коем. Водитель болгонго ошо мен компания айдоочу болгондуктан бул жерде эчтемкеге төлөбөйм, бензинге да төлөбөйм, эч кандай трейлерге да төлөбөйм, эч кандай тракторго да төлөбөйм. Алар менен ошо айдап бергеним үчүн мага төлөп беришет. А эгер өзүң болсоң, өзүң онур болсоң, ошондо мисалы трейлерге төлөп каласың, тракторго төлөйсүң, трактордон кредитке алышат да көпчүлүгү. Анда төлөп каласың, страховкаларды төлөйсүң, бензинге төлөп каласың. Жана платный жолдор бар, ошолорго төлөп каласың. Апам аябай каршы чыккан башындачы, кой андай болбойт да, жок кой депчи. Эмнеге трактта чыкпай эле кой, чыкпай эле кой, айдаба, андай болбойт экен, кыз бала болсо өзүң жалгыз кантип жүрөсүң талаада депчи. Эми жана кандай десем, апам да элестетип атат да, Кыргызстандагыдай депчи. Кыргызстанда элестетет эми капкара көчөлөр. Жана мемеде жүргөндүчү эми аны айткам, апама жакшылап түшүндүрдүм, апа андай эмес. Эркек балдар деле эмес, эми кыздар деле мисалы. Кээ-бирки кыздар келген Кыргызстандан жаңы келгенде мен сразу эле ушуну совет кылам да. Аракет кыл, китептерди окуп, сразу мен сайттарын берем, application, мына программаларды берем, кантип даярданып, кантип өтсө болот бул немегечи, кантип күбөлүк алсам болот. Ошолор жөнүндө айтам да. Сен азыр башка жака барып 100 сомдон, $100 кыйналып иштеп, кечке ошо иштеп жүргөндөн көрө, давай бул жака өт. Бул жерге кел, мисалы, кетмен чаппайсың, оор жүк көтөрбөйсүң. Сен жумушуң болду, мисалы, 11 саат айдоого берилет. Практиканы ким менен кантип өттүң эле, мындай аябай айтып коюшат экен го, мындай жакшы үйрөткөн киши менен үйрөнүш керек депчи. Анткени мисалы бирөө тракты билиши мүмкүн жакшы айдаган, бирок үйрөткөндү билбеши мүмкүн да. Анан ал жөн эле өзүн да кыйнайт, сени да кыйнайт, убактыңды да кетирет деп айтып коюшат го. Сеники кандай болду да ошо? Мен практикага чыкканда өзүм дос балам менен чыкканмын. Ал бала кандай десем, башында эле айтканда магачы мен мындай келишим менен үргөтөм адамдар деген. Мен бир көрсөтөм, болду, башка көрсөтпөйм деген да. Бир жол көрсөтүп коем, калганын өзүң кыласың, кийин мен кайра сага түшүп жардам бербейм деген. Бир көрсөткөн болду, аркага өтүп прям мындан жаап жатып болчу да. Мен өзүм кирип дилбири кылып жеп, мындай алганда же түшүргөндө өзүм алып, өзүм таштап жанагы жердечи. Ошентип жүрөт элем да. Мисалы мына баллондорун кээде жылдырыш керек, таразага барып түшүш керек. Парковкага бирок аябай жардам берет болчу. Мен Кубан деген дос балам, аябай ыраазымын, рахмат айтам. Көрсө аябай ыраазымын ал балага, мага көп нерсени үргөттү, мындай тракта кандай мага дух берди деген, күч берди да, аябайчы. Сөзү менен, өзүнүн жүрүм туруму менен, кылган аракети менен, мисалы бирөөгө бирдемгени үргөтүштөн алып, өзүң ошону тупа амал кылып, өзүң практика жүзүндө көрсөтүшүң керек го. Ал бала ошону мага далилдеди да. Көрсөтүп өзүчө жанагы мисалы парковка кылганда деле кандай мындай кээ биркилер нервиштетип жана эме болуп кетет го, жинденипчи, кыйкырып. Ал андай кылбайт, мисалы мындай убакытты кеңири эле алып, шашпа депчи. Сени эч ким кылган жок. Акырын эле кылабыз деп, акырын парковкаларды коюп, үргөтүп, ошентип үргөткөн. Анан бир эле сөзү мага бир сөзү дем берген бар ал баланычы. Жанагы көз Пенсильваниядан келатканда, кайсы штат экен билбедим. Бир штатта ресторан бар экен да. Тамак ичкен жанагы жерге токтодук. Токтогонубузда
жана жерге кирсек, аябай кыргыздар көп экен да. Кыргыз балдарчы. Кийин мен айтып атпайм, мен кой мен кирбейм дедим да. Мен кириштен уялам, мына кыргыз балдар мени эмне дейт эми азыр деп ойлоп атпайм. Мен айтып койгум, бул эжем болот же карындашым же айта бер эмне десең же бөлөм дейсиң деп салчы дедим да. Десем жана бала жатпай, сен эмне уяласың дейт да. Бул чо сен билип атасың, сен трак айдап жүрөсүң, сен наоборот эшикти бир теп кирип баралардын алдына деп атпайбы. Эшикти прям бир теп туруп, эмне деп кирип барып отур деп атпайбы. Конечно, туура. Деген эми ал кандай мааниде айтып атат да. Бул маанинин астында деле аябай жакшы нерсе жатат да. Кандай мага билем, ошол сөз мен үчүн өтө күч берген да. Эме дейт, мотивация да. Кандай дегенде, андай дегенде мындай типа уялба деген да. Бул иш мисалы адал пешене териң менен жумуш кылып атасың, уялба. Сен туура эле иш кылып атасың, сен ошентип да айткан, бирок сен туура эле жумуш кылып атасың, сен жаман иш кылган жоксуң бул жерде. Туура ошентип аябай мага душ берип, жардам берип, эме кылган. Мен арам акча тапкан жокмун, бирөөнүн акысын жеген жокмун. Бирок Кудайга шүгүр, өзүм пешене терим менен иштеп, адал акча таап жеп атам. Ошол принцип менен да ошол боюнча туруп, азыр кыргыздар көрсөм деле саламатсыңарбы деп көрүшүп, мындай жакшына эле өтүп. Кыргыз эжени жолуктурбайсың. Кыргыз эжени жолугуштуруп калбадым. Каяктан жолугуп калдыңар? Эмне жөнүндө сүйлөшүп, эмне кылдыңар? Кечинде бардым да, түнкү саат 11-лер, 12 болчу. Ошондой маалда саатым долуп калды. Парковка коюп, жанагы бензин куя турган жерлерге кирсем, трак парковкаларгачы. Кирсем, ошол жерде жок да паркингчи. Бар экен, бирок кичине болгондуктан жана жерге кое албадым да. Мен өзүмө ишенбедим, жана жерге коюп салышмачы. Кичине экен, кап-караңгы да баягы арка жактарычы. Койбой эле коеюн да, бир жерге кыпчып сала берейинчи өлүп кетсин деп кирип, ошол жерде туруп, ойлонуп туруп атпайм, жанагы жерден турсам, эже бул жакта турган экен. Анан мен көрүп калыптыр да ал эжечи. Анан көрүп калып эле жанагы жерге алып барып туруп бир жерге түп коюп салып атпайм, койсом аркамдан келип атат жанагы эже. Кыргыз эже келип туруп анан кийин, кыргызсыңарбы дейт да. Эже саламатсызбы, кандайсыз, жакшысызбы деп жана эже менен көрүшүп, таанышып, аябай убактыбыз жакшы өттү, тамак ичип дегенде таанышып. Кыргыз бирөөнү көргөндө, тем более кыргыз эже трак айдаган бирөөнү эжени көргөндө кандай сезимдер болду? Эжеге айттым, эже жашы улуу эле 48 жаштагы эже экен. 3 кызы бар, мындай неберелүү эже экен. Айттым, азаматсыз эже, ушул жашыңызга карабай, сиз эрктүү. Эже айтат мындай, машина деле айдаган эмес экен да мурун үчүн. Ооба, прям лайсенс алып эле, кичине эле машина үргөнүп эле. Бирок машина үргөнүп эле сразу тракка чыгып кетип калды да. Машинадан кийин эле, машинанын күпөлүгүн алгандан кийин трактын күпөлүгүн алып эле сразу бул жака чыгып кетип да. Азаматсыз эже дедим, азаматсыз. Таазим алдыңызда дедим. Баары бар да, короче, баары бар. Кийимдер бар экен бул жакта. Мен өзүм жашоомдо ушул жашка чейин бир тестинде, бир оозума бир эме ала элекмин да, бир кырттамчы алып иче элекмин, мындай ичимдиктердичи. Мен мындан билбейм да, колла деле ичпейм да. Кофе ичпейм, чын билбейм, ишенесиңерби ишенбейсиңерби, кофе ичпейм. Буларды ичпейм, мисалы билбейм. Уйкуң келгенде эмне кыласың анда? Уйкум келгенде uykusurap keterim. Uykusurap keterim, ne kılmam. Men aytkanda men эмемде жүгүмдө Фиджи ушундай суу бар. 42 000 паунд, 20 тонна суу бар. Менин тележкамда азыр. Ушундай сууну алып кетип, именно ушундай суудан 20 тонна суу алып кеттим. Буюрса вторник күнү, экинчи күнү таштайм алып. Бузулуп калган учурлар болдубу? Кудай сактасын, мен нечи болбой эле койсун. Дөңгөлөк жарылып. Дөңгөлөк жарылгандар болгон. Бирок трактордук эмес, трейлердик экен, тележкамдык эмес. Жарылгандар болгон. Андай убакытта
жакыныраак оңдоочу жайлар табышка аракет кыласың. Анан барасың, эгер трейлердики жарылса ошентип барасың да. Эгер баллонуңда именно трактордун өзүнүкү бузулуп калса, мисалы алдыңкы баллон тешинде болуп калса, все, ошол жерде токтойсуң. Оңдотконго чакырасың, аларды звонок кылып чакырасың, келип оңдоп бер деп, жана road service деп коет. Ошолор чакырсаң, азыр өздөрү келип, баллондорду алмаштырып, анан мени беришет. Канча турат? Мен кымбат деп уккам да. Мен өзүм мына алдыңкы 2 баллон алмаштырганбыз. Былтыр алмаштырганда ошо 2 баллону $1250 чагы болгондо 2 баллон элечи. Оңой эле айдайсың, кечке айдайсың, жатасың, эс аласың, тамагыңды бышырып жейсиң. Ол продукттан дыпыйт алып аласың. Ол жүрө бересиң дейм да. Азыр ушул аксын келди, машинаның ортосунан жолдун баары жабылды. Баары күтөт, ушул тазаланып бүтүп 2 саатта кетейин, мына машина оодарылып кетти. Пробка экен, а? Оодарылып кетти мына машина. Пробкалар болгон ушундай күндөр барбы? Ушундай жанагы ДТП болуп калды. Пробкада ДТПлар болгондо жанагы жерден 1 саат, 1,5 саат, даже 2,5 саат күтүп турган күндөр болуп калат. Жолдорду тыппа жаап коет, тура бересиң ана жерде, билбейсиң, тура бересиң. Эң жаман нерсе ошол да. Сен план боюнча айтасың да, мисалы саат 10го жетсем, 10до жатып эс алсам, эртең саат 8ден баштап иш баштайм деп ойлойсуң да. Десең, ошол ниетиңе жетпей каласың да. Жолдордон жалып калат. Мына жерде 2 саат, 3 саат каласың, анан уже жетишиң 12ге, 1ге чоюлуп кетет, анан ошентип уктай турган саатың да кыскарат, жумушуң да өзгөрөт, пландарың болуп, башкача болуп өзгөрүп кетет да. Эң жаман ушул. Жолдун баарын жаап коюшуп тура уже заранее. Жолдун баарын жаапсың. Мен 2011-жылы келгем. 2011-жылы 2-майда келгенбиз. Мен визам как раз ошо work and travel. Иш жана саякат болгон. Азыр как раз ошол болуп атат. Ошол. Анан ошентип калып калгансың, э? Ошентип визаны алмаштырып калып калгам. Канча жыл болду ошондо? Келгениме быйыл буюрса 8 жыл болду. Майда. Анан бирок тракка өткөнүңө 1 жыл болду. Трак өткөнүмө 1 жыл болду. Акырындап. Негизи элдер канча жылдан кийин тракка өтүшөт да, мындай негизи кыйынбы тракка? Эми азыркылар көпчүлүгү билип алды, бул жерде бул трак көрүшүп атат, мындай кирешелүү, чемба башкаларга салыштырмалуу, башка жумуштарга салыштырмалуу кирешелүү жумуш болгондуктан Кыргызстандан келип эле ушул жумушка кире калышып атат. Кирип же Кыргызстандан эле уже даярдан окуп, даяр болуп келип, бул жака келе калып эле грин картасы болсо сразу эле алып окуп иштеп кетет бул жумуштачы. А кээ биркилери документи жок болуп калса, бирок күтөсүң 2 жыл, 3 жыл күтүп киришет. Туристический менен келсечи? Жок, туристический менен келгендер мындай жумушка кире албайт. Алардын визасы башка, аларга даже social security бербейт. Жеңил машинага түшкөндө андай болот? Сезимдер. Кичинекей эле бир жерге жатып алып, мынантип бир айдап кетип аткандай сезиле берет да магачы. Ошондой сезиле берет да, сен бул жерде мындай чоң болуп, мынтип бир скамейкада отургандай эле отурасың да, мындай элечи, кеңири элечи. Машинага чыкканда албетте өзгөчөлүктөр болот, анан мында чоң машинада чоң место алып бурганга үйрөнгөнсүң да. Кичинекей машинага барганда деле кээде буруп атканда адашып кетесиң да. Ошондой болсо чоң алып мынтип бурула баштайсың. Токто мен эмне кылдым деп кайрадан кийин мындай бурулганга аракет кылам. Бунун ичинде азыр эме бар, суу бар, груз бар. Бунун ичинде ооба жана Фиджи деген суу бар. Ачып көрсөтө аласыңбы же ичи кылтанык да, бекиликке ооба. Бекитип коюшат, э? Бекитип салышат. 20 тоннача жүк бар азыр. Мында груздар барбы, мисалы мындай алпарбайм, ал пиво же алкоголь деп негизи кээ бирлер алпарбай коюшат экен го. Сеники ушундай барбы? Мен компаниям өзү ошондой болгондуктан, мен компаниям мындай тыюу, мындай усманчылыкта тыюу салынган арам нерселер, арак,
мисалы жаман нерселерге аралашпайт. Эми ушумалга чейин 2 ай болуп калды бул компания иштегениме. Ушумалга чейин андай нерселерди Кудайга шүгүр ташып алдым. А в основном кандай груздар? Ар кылдуу жүк, прям ошо көргөн, көзүңө көрүнгөн баарын алып кете бересиң да. Ошо эмне батса ушунун баарын алып кетесиң, ушундай жүктөп. Бирок негизгиси жана эмелер болот го, холодильникте сактала турган продукттар. Аларды алып кетпейм мен. Ошондойлорду ташыбайбыз. Максимальная скорость канча менен жүрсөң болот да? Меники 69. Кыргызчага которгондо канча 119 болуп калган. 119 км/саатында. Максимально, да? Максимально ошону. Круиз контроль барбы мында? Круиз контроль бар, албетте, круиз контроль бар. Круиз контролсуз айдабайсың. Айтып коем, кээде 500-600 майл айдаганда путуң менен кеч кете албайсың. Максимум канча айдагансың? Башында чыкканда ошо 1000 майл айдап салдым да. Бирок ошондон бери жок айдай элек. Эң максимальный азыркы айдап аткандарым 700-750 да, андан кийин уже саатың калбай калат, токтогонго туура келет. Ушул жака эшигинде аркасын ачып турасың. Болду, анан өздөрү түшүрүп алат. Түшүрүп алганда кагазды бересиң ага, мен алып келдим деп. Ошо кагаздарга кол коюп берет. Америкага келгенде мен өзүм Ош мамлекеттик университетинде жанагы чет тил боюнча окугам, англис тилинде. Ошондуктан аба кыйынчылык болгон. Башында келгенде мен сүйлөшкөн эмесмин мына американцдар менен. Булардын акценти башка, түшүнбөйм жанагы акценттерди. Башында келген кыйынчылык болгон, түшүнгөн эмесмин. Кыйналганмын башында, түшүнбөй жана акцентти билип турасың, бирок түшүнбөйсүң. Мындай slow, can you speak a little slowly деп түшүндүрүп акырын сүйлө депчи. Ошентип атып түшүнүп кеткенбиз, бирок азыр жакшы. Эми мурунга салыштырмалуу, башынга салыштырмалуу азыр жакшы. Бул ошо электронный логбук деп коет. Айдаганың канча майл айдадың, ошолорду эсептеп берет. Саатыңды эсептеп берет. Токтогонуңда, эс алганыңда, ошондо кой саатын коюп турасың, ошону эсептейт, аны эсептегич. Ар бир тракта болуш керек бул нерсе. Эгер бул жок болсо, штраф аласың. Бир жумада канча жолу душка түшөсүң мисалы? Мен бир жумада максимум 3 жол дейм, жалган айтпайынчы. 5 жол десем, ол 5 жол убакыт жок. Калп эле ал деп. Черескин түшөсүң да, түшкөнгө аракет кылам. Кээде болуп калат, 2 эле жол түшкөнгө убакыт жок болуп калат, тар болуп калат. Бирок мына жаздын күнүндө кээде күндө түшкөнгө туура келет, себеп терде баягы кыйналасың да, ысык да. Мисалы эркектер мындай эмне экенде, туалетке баргысы келсе мындай обочинага эле токтотуп эле барыш экен да, аялдардыкы кандай да? Эң маанилүү, эң керек тракстер үчүн эң жакшы суроо деп ойлойм. Андай учурда бул жерде ар бир 50-30 километрлерде же жакын араларда эле рестория деп коет, ошондой месталар болот. Рестория, газ стейшндер болот, тез жакын жерлерде. Ошондой жерлерге токтоп муктаждыгыбызды бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Мындай жолго токтогалы эле бара калган болбойбу биякта, Америкада? Эркек балдар кылса керек, эми кыз балдарга билбедим, андай кылбадым, мен өзүм жеке эмемде кылбадым. Тиши, негизи эркектер трак-стоптордон же мындай карап жолдон тишкен күндөр болобу? Ооба мындай. Ооба жанагы кыз бала болсо эми тишсе эле аларга эмне жакшы болот белең. Жок, эми мисалы баары эле эркектерде эми трак айдаган жанагы аялдар деле бар. Аялдар чыгып баратса мындай бизде мисалы ышкырып тийишет го, Америкада кантип? Жок, бул жерде ышкырып андай эме кылбайт. Ышкырып билбейм, бул жерде андай түшүнүк жок го дейм, ышкырып мындай. У деген жок го дейм, билбейм, бул жерде андай түшүнүк жок да. Негизи канча күн жолдо жүрөсүң да, примерно? 20 күн, 2 жума? Жок, ар жума бир жума жүрөм, бир жумадан кийин үйгө келем.
Мында ушу трактын өзүңдүкү болсо мисалы ойлойм жумасына 5000ден табышып 5000 4000ден тапканда деле бир 16-20 миң табышат го дейм бир жумада, бир айда. А эгер мага окшош драйверлер жөн эле мага окшоп айдагандар, бирок эми алар 20 миң тапты десе эле ошо 20 миң чөнтөгүнө шарт салып албайт да. Анын ичинде мисалы трак бузулат, бул бузулганда айттым го бир баллон эле уже $700-800, а бензинди көрдүм бир куйганда $600 бензин куюлат. Бир бузулганда мисалы кээде 15 миң, 16 миң, даже 40 миңдик оңдолгондо 40 миңге чейин чапталган трактор бар. Тракты айдаш үчүн кандай документтер керек? Тракка кирүү үчүн башында social security болуш керек. Бул жака келгенде, Америкага келгенде биринчи эле social security аласың. Андан соң бул жерде ишке жарай турган work authorization дейт. Ошондо алышың керек, же green картаң, же паспортуң болуш керек. Ошол боюнча барып, ошо айдоочку белги ала аласың. Виза менен кире калып эле жумуш айдап кете алгандай кээ бирлер ойлошот да. Ошондой андай болушу мүмкүн эмес. Ооба, Кыргызстандан келгендер баары ошентип ойлошот. Жана Кыргызстандан келип эле прям тракка отура калып айдап кетебиз депчи. Бирок анчалык оңой эмес отуруп. Анын үчүн ошо келиш керек, окуш керек. Окуганга кеминде 5-6 ай убакыт кетет. Же 3 ай убакыт кетет. Ал өзүңдүн опытуңда меңе жараша. Сен кантип өзүң үйрөндүң эле да? Үйрөнгөндө бул өзү көпчүлүгү мектепке барат. Үргөнүш мектепке барып 3,5 миң төлөп окуйт. Бирок мен мектепке барган жокмун. Мектепке барбай эле өзүнчө программалар бар, телефонго жүктөй турган. Ошо телефонго жүктөгөн программалар боюнча даярдандым. Google'дан карап даярдандым, же YouTube'дан жана видеолорду көрүп, кандай суроолор же парковкаларды кандай кылат, ошолордон карап үйрөндүм. Анан кийин бир жерге бардык, жана 2 саатына $150 төлөп парковканы үргөткөн жерге бардык. Ага бир 4-5 жол бардым окшойт. Барып, үргөнүп, ошо анан парков тесттен өтүп алдым. 5 ай өтүп калыптыр. 5 ай, 5,5 ай өттү. Бирок анын ортосунда мен башка жумуш кылып жүргөндүктөн, башка жумуш менен алаксып, аябай убактым аз болгондо буга кайра документ, то есть буга даярданып муну алганчы. Ошо тесттер майга келгенде эле сразу барып даярданып өтүп кеттим да. Бирок тесттен уже декабрда эле өтүп койгон болчу. Уберде иштеп атып, ооба. Ошентип эле даярданып жүрдүм. анан Аэропортко калышым, клиент күтүүгө, убактым болгондо шаарга келгенде деле ошентип даярданып. Бияка келип трак айдайм деп аткандарга эмне деп айта кетесиң да? Бул жага келип трак айдайм дегендерге эмне деп айта кетмекмин. Эми келип эле айдап жыргап эртеси күнү миллион таба берем деп ойлобош керек. Антип мындай ошондой жеңил, оңой ойлобош керек да. Себеби анчалык оңой эмес. Тилди билбесе, тилди үйрөнгөнгө ошол прям баардык китептин баарын жаттаганга туура келет. Мен тааныштарым бар. Ошо китептин баарын жаттап, ошонун баарына жаттап анан айткандар бар. Даярданып ошентип өткөндөр бар. Бирок алар өтө көп, 1 жыл, 1,5 жылга чейин чозулуп алгандар бар да, ошо бөлүгүнчү. Мисалы опыты болсо, анан ал опыту ойнойбу же ойнобойбу? Кыргызстандагы опыту. Эгер Кыргызстанда айдап жүргөн болсо, мен өзүм бир байке бар тааныш, Кыргызстанда айдап жүргөн грузовой дейт. Бирок ал деле бул жага келип, бул машина башкача экенин сезди да, башкача экенин сезди. Анан главныйсы бул жерде жана тесттен өтүш керек да. Тесттен өтпөсөң ал опытуң барбы башкаңга карабайт. Тесттен өтүшүң керек. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошону өтүп анан аласың да күбөлүк айдоого. Американын жашоосу кымбатпы, кандай? Анткени кээ бирлер келгенде алар видеодо көргөндөй эмес экен деп мындай ойлошот экен да. Ооба, албетте, бул нерсени видеодон көрүп, кинодон көрүп эле ошондой деп элестетип келбеш керек Американы. Америкада уже жашоо башка, иштеген тиштейт дегендей, иштеш керек. Иштесең көп акча табасың дегендей да. Анан келип эле прям акчаны көмкөрүп берем, же миллион топтой берем дегендер ал адашкандык го дейм, андай кыла албайт. Себеби Американын өзүнө жараша кыйынчылыктары бар, өзүнө жараша расходтору бар. Расход көп да, бирок көбүнчө. Сен мисалы билесиң, кээ бирлерди мындай келип анан мындай өкүнүп калган көп эле кыргыздар негизи барбы? Бар, келишип алып, эмнеге келдик экен, биз башкача эле элестеткенбиз. Жада эле бир досум айтып атпайбы? Бир аял келиптир, иштеп атат, 2 баласы бар экен.
келип алып элестет, бирок муштай келип иштеп мен акча топтоп берем деп келип алып, бирок ай мен элестеткендей эмес экен, же квартирама жетпейт, же балдарыма жетпейт, эчтемкеме жетпей эле жүрөм деп айткан болот андайлар. Көбүнчө үй бүлөлүү келгендер кыйналат бул жерде. Үй бүлөлүү болгондо комната аласың, отдельно комнатага төлөш керек, өзүң төлөйсүң. Мисалы балаң болсо бир комнатага чыга албайсың, 2 комната аласың же 3 комната аласың, ошондой эле жашайсың. Кымбат арендалар, ага төлөйсүң, продукта болот, дагы расходдор көп болот. Ошентип өзүнө жараша кыйынчылыктар көп эле да. Мындай карагандачы, анан Америка десе эле деп жаннат элестетпеш керек да бул жердечи. Ошентип ойлойм менчи. А негизи бойдокторго кичине жеңилирээк турбайбы? Бойдокторго ооба жеңилирээк. Эми балдарың жок бойдок болсоң, мисалы бир жерге кыпчылып алып эле $300-400 квартплата төлөп коюп жашай бересиң да. А семейдүү болсоң кыйын. Эми мен айтпайм, мага 1 жыл эле болду, анан 1 жылда эле мен ушинтип сыгылып бөлүп кеттим. Жанагы кээ-бирки тракистер менен сүйлөсөм 20 жыл, 40 жыл айдагандар бар да элестет. Канча жыл айдадың сен? 40 жыл дейт да, анан кийин Өмүр бою. Вау дейсиң да, анан вау ушу жолдо өтүп кетиптир өмүрүң деп туруп эме кылып каласың да. А мен уже айдаганына 1 жыл болду, бирок уже мен планым өзгөрүп атат да. Себеби бул жалгыздык жүргөндө эле менин жумушум эмес экен деп койдум да. Жалгыздык жүргөндө эле менин жумушум эмес экен. Ошого азыр менин пландарым башкача, буюрсаттан күзгө чейин иштеп, күздөн кийин азыр жанагы бул жерде азыр компьютерный эмелер чыгып атат, окуу жайлар болуп атат, курстар, кыска 6 айлык окуулар бар. Ошол жака окуп, өзүмдү ошол жаатында сынап көрмөкчүмүн. Достор, ушул видео силерге жакса, анда лайк басып, видео менен бөлүшүңүздөр, досторуңуздар менен, туугандарыңыздар менен, каналга катталыңыздар. Анан комментарий жазыңыздар. Дагы көп деген сонун кызыктуу видеолорду көрсө көрө аласыңар. Көрүшкөнчө